урматтуу сот органынын Бишкек шаардык кылмыш иштери боюнча коллегиянын мүчөлөрүнө сиздерден сураныч. Биз Имскоин компаниясынын инвесторлору сиздерге кайрылуу жасаганыбыздын себеби биздин ушул Имскоинди жарыктыкка чыгарып Binance биржасынан алып чыккан балдар азыркы күндө сиздерди абактуу турат, убактысынча 2 айлык мөөнөт менен. Азыркы күндө ушу сураныч 1-Май райондук сотунун чыгарган аныктамасын коллегияда кароодо ушулардын канчалык деңгээлде күнөөсү бар экендиги сиздерге маалым. Биз билгенден биз баардыгыбыз тең бир ооздон айта алабыз. Ушул жерде канчадан болсо Кыргыз Республикасынын атынан миллиондогон адамдардын аты аталып атат. Менин билишимче 80-90% баардыгы тең биз инвестицияга акча салганбыз деп айтыш керек. Себеби бул жерде эч кандай бирөөнү бирөө чакырып, бирөөнү бирөө үгүттөө эч качан болгон эмес. Ал эми азыркы абакта отурган 5 адамдын бирин дагы биз Уш областынын Ош шаарынын адамдары бизге келишкен дагы эмес, көргөн дагы эмеспиз. Мен өзүм Бишкек шаарында менин сиңдилерим, инилерим жашашат. Ошолордун звоногу боюнча эже акчаң болсо болушунча инвестицияга салып кой. Бул келечекте блокчейн чыгат. Блокчейн чыкканда бул 5 сиздин укум тукумуңузга чейин, небере чеберелерге чейин акчалуу болуп байгер жашашат деген сөз менен анда эмесе мен барайын деп келсем келечекте бир топ адамдар отурган экен, баардыгы тең ушул инвестицияга акча салып атышкан экен. Ошолордун катарында баардыгыбыз баягы финансылык сабатсыздыгыбыздын аздыгынан биз биржадан ала албастан ошо балдардын эң банкына салып, ошолор аркылуу баардыгыбыз тең азыбызга азыраак, көбүбүзгө көбүрөөк туруп, ошол кезде бир Имскоиндин баасы $2 болчу. Ошо $2 200 сом деп чагып, ошол суммада биз салганбыз. Бул шаарда баарыбыз бири-бирибизди тааныйбыз, билебиз. Бирибиздин дагы эч кандай ал балдарга биздин дооматыбыз жок. Себеби алар ушул кыргыз эли дагы байгер болуп жашасын, Европа мамлекеттериндей, Азия мамлекеттериндей болсун деген максатта алар ушул Имскоинди элге таркаткандыгы, үгүттөбөй эле таркаткандыгын баардыгыбыз тең айдан ачык билебиз. Азыр орозонун күнүндө эч ким мындай жалган айтып, умалап айтышы мүмкүн эмес. Баардыгыбыз тең мусулманбыз. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушу коллегияда кароодо ошо балдардын келтирген өтүнүштөрүн, жактоочуларынын өтүнүштөрүнө жакшылап көңүл бөлүп, бул сиздердин колуңуздарда, силер жогорку инстанция болуп эсептелесиздер. Биринчи инстанцияда кетирген иш бар жерде кемчилик болот. Ошол эле абакта отуруу мөөнөттү үй камагында өткөрсө деле мыйзамда уруксат берилет. Ушуну эске алып, сиздерден биздин суранычыбыз ушу үй камагы менен алмашып берсеңиздер жакшы болот эле. Муну суранычыбыздын себеби азыркы күндө биз күткөн блокчейн Америка Кошмо Штатынан чыгып, бардык колдерлер жасалган эле, ошол колдерлерге тестирование жүргүзүлүп, ал Американын токен башчысы Ар Биргери деген инсандын жетекчилигинде азыркы күндө блокчейн ишке киришип турат. Бирок Кыргызстандын өкүлү болуп азыркы күндө абакта отурган Нуруслан Тойчубековдун колу болмоюнча бул толук кандуу болуп эсептелбейт экен Кыргызстандын өкүлү катары. Ошон үчүн ушул Нуруслан Тойчубековдун менен кошо калгандагы тиги Имскоиндин президенти Нурбүбү Келимбаеваны, Сирадин Субанбековду, Рыскул Алтын Болотбековду жана дөөлөт аттуу инсандарды ушул башкаруу чарасын өзгөртүп ачыкта чыгарып берсеңиздер. Биз баардыгыбыз тең өзүбүздү инвестор деп эсептейбиз. Биз инвестицияга акча салганбыз. Инвестицияга акча салганда
блокчейнге чыгыш үчүн ошого салым болуш керек экен, адамдын саны дагы жетиш керек экен, токендердин дагы сатылышы жетиш керек экен. Менин түшүнүгүм боюнча бардык жерде эле айтылып келет. Биз өзүбүз деле билип атабыз, көрүп атабыз. Дүйнөлүк биржада сатылган эмсик коюндун 80%-ин кыргызстандыктар сатып алгандыгы анык. Себеби бул жөнүндө Дубайдагы дүйнөлүк масштабтагы криптовалютанын форум өткөндө ошол жерде 80% Кыргыз Республикасы сатып алды деп, ошол жерде биздин Кыргызстандын желеги желбиретип турганда бардыгыбыз, мен лично толкундап көзүм